Кутман кеч достор. Бул иликтөөбүз сырдуу учактар жана Бакиевтер тууралуу болмокчу. Bir апта мурун Кыргызстанга польшалык авиакомпаниянын Gulfstream 280 үлгүсүндөгү VIP учагы келип конду. Ригадан Бишкекке жасалган бул каттам интернетте талкуу жаратты. Социалдык тармак колдонуучулар учуп келген конок Максим Бакиев, Елисеев, Шершов же Белоконь болушу мүмкүн деп жатышты. Анда баарын ирети менен айтып берели. SPNVM номериндеги борттун көрүнүшү ушундай. Өндүрүүчүлөрдүн сайтындагы жарнамада эң мыкты сапат, укмуштуу да ыңгайлуулук жана дүйнөнүн каалаган жерине жетүү деп айтылат. Ошентип 13 сентябрда дал ушул учак Ригадан Манас аба майданына учуп келип, 17 сентябрда кайрадан Ригага учуп кеткен. Айрым сайттагы маалыматтарга караганда, мындай самолеттин ижара акысы орто эсеп менен саатына $5650 түзөт. Эсептеп көрсөк, Ригадан Бишкекке келип кетүү үчүн сырдуу конок $48,000 сарптаган. Анда ким биздин өлкөгө жашырынып келүү үчүн 2 бөлмөлүү батирдин акчасын төлөшү мүмкүн? Мындай суроо менен биздин башкы редактор Болот Темиров өзүнүн Facebook баракчасында колдонуучуларына кайрылган. Бул суроого ар ким ар кандай ой пикир калтырды. Бирок ой пикирлердин басымдуусунда качкын президенттин баласына катыштыгы бар экени айтылат. Интернет колдонуучуларынын биринчи версиясы боюнча учуп келген адам Алексей Елисеев. Ал 2010 жылдагы төңкөрүшкө чейин Царийдеги Максим Бакиевдин орун басары болгон. 2011 жылы Кыргыз бийлигинин кысымынан улам Латвия мамлекетинен баш баанек сураган. Экинчи версия боюнча учуп келген адам Максимдин жакын адамы Алексей Шершов. Бакиевтер кланынын доорунда стратегиялык мааниси бар Дастан заводун жетектеп турган. Анын дагы Елисеев сыяктуу эле Латвия менен байланышы бар. 2019 жылы так ушул өлкөдө жеп иштери боюнча сурак берген. Үчүнчү версия Максим Бакиевдин бизнес өнөктөшү Валерий Белоконь болушу мүмкүн. Барыбыз билгендей, латвиялык бизнесмен 2013 жылга чейин чоң өлчөмдөгү акча адалдоого шектелген Манас банктын жетектеп турган. Төртүнчү версияда учуп келген адам Максим Бакиев өзү болушу мүмкүн. Ал атасы президент болуп турганда ийгиликтүү бизнесменге айланган. Швецияда мекендешибиз Сыргак Абдылдаев дагы төртүнчү версияны туура деп эсептейт. Бул тууралуу ал Facebook баракчасында жеке булактарына таянуу менен бир нече пост жарыялаган. Өздүк булактары кабарлагандай 16-17 сентябрь күндөрү Максим Бакиев Gulfstream 280 учагы менен Лондон, Рига, Бишкек каттамы аркылуу келип кеткен дейт Абдылдаев. Анткени менен Сыргак Абдылдаевдин айткандарына дал келбеген эки факты бар. Биринчиси, Gulfstream учагы Бишкекке 13 сентябрда конгон. Тактап айтканда, Максим Бакиев учуп келген болсо, өлкөдө кеминде 4 күн турган. Экинчиси, учуулар тарыхы көрсөткөндөй аталган учак Лондондо болгон эмес. Каттам Польшадан Ригага, анан кайра Польшага карай учкан. Анткени авиакомпаниянын базасы дал ошол жакта. Бирок Максим Бакиев Ригадан Лондонго башка самолет менен деле учуп кете алмак. Аталган борт 27 сентябрь күнү Малагадан Женеваны көздөй учкан. Ошол эле күнү Камчыбек Ташиев менен Акылбек Жапаров жетектеген делегация Женевага Центера Голд менен сүйлөшүүгө учуп кеткен. Сүйлөшүүлөрдүн аяктаган элге 30 сентябрь күнү жарыяланды. Ачык булактар аркылуу Бишкекке ким учуп келген тууралуу маалыматты тастыктоого мүмкүн эмес. Бирок белгисиз жүргүнчү жөн эле туристтик максатта эмес, өлкө жетекчилери менен жолугуу үчүн келген болсо, анда бул жолугушуу тууралуу маалымат коомдук мааниге ээ. А эгер келген адам чынында эле Максим Бакиевдин өзү болсо, мурдагы атка минердин өзүнө жана азыркы бийликке көптөгөн суроолор жаралат. Экинчи сырдуу учак боюнча текшерүүнү айта кетели. 30 сентябрь күнү журналист Замир Казакбаев Facebook'ка пост жазган. Ал 28 сентябрда Алексей Шершов жеке самолету менен Бишкекке келип конгонун жазат. Анын айтымында Орион мейманканасында Дастан заводунун азыркы директору менен жолуккан. Заводдун экс-директору жана Максим Бакиевдин шериги кайра 1 октябрда учуп кетмек экен. Текшерип көрсөк, 28 сентябрь күнү таңкы саат 5-терде Манас аба майданына Pan Aviatic 14 деген белгисиз авиакомпаниясынын учагы келип конгон. Embraer Legacy 600 деп аталган борт 1 октябрга чейин өлкөдө болгон. Чынында эле учак Ригадан учуп келип, андан ары Киевге учуп кеткен. Кыргызстанда бир нерсени жашыруу кыйын. Айрым фактыларды тастыктоого болот, бирок баары эле ийгиликтүү боло бербейт. Бул окуяда өтө көп дал келүүлөр байкалды.
Албетте жыйынтыгын өзүңүз чыгарасыз. Сиздер менен мен Тыныстан Асыпбеков болдум. Каналга катталууну унутпаңыздар. Кайрадан көрүшкөнчө.